Аялдын даамы анын ишенимдүүлүгү. Ал өз ишинин жакшы экендигин сезет. Анын чырагы түн ичинде да өчпөйт. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 18 аят. Чыныгы сулуулук жөнүндө дагы бир бөлүм башталып жаткандыктан, мында берилген аят менин сүйүктүү аятым экендигин айтып кетким келет. Мунун себебин эки сөз менен түшүндүрүүдөн мурда бир нече маанилүү ойлорго басым коюп кетүүнү каалайм. Баарынан мурда күчтүү жана өмүр жолунда ар кандай кырдаалга жараша өзгөрүүгө жөндөмдүү болгон, кереметтүү аялдын портретин көрсөтүп жаткан накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүнүн ар бир аяты кооздук жана кылдаттык менен жазылгандыгын мен жакшы билем. Ошондуктан ал аял өтө маанилүү. Себеби аны Теңир ушундай кылып жаратууну каалады. Накыл сөздөрдү изилдөө менен окуп жатып, менин күйөөм, балдарым жана үйүм бул мендеги эң маанилүү кызмат экенин жана ушул кызмат мен үчүн болгон Теңирдин жолу экендигин билдим. Мен күйөөгө тийген аялмын. Мен маанилүү үмүттү жана эң жогорку сыйлыкты үйүмдөн алам. Теңирдеги артыкчылыктарды тандап, аны менен бирге жашоо мага чыныгы баталарды жана кубанычты тартуулап жатат. 31 бөлүмдүн 18 аяты. Бул биз окуп жаткан түшүндүрмөлөрдүн тереңинде катылган кичинекей асыл буюм сыяктуу. Менин жашоомдун маңызын көрсөтүп турат. Сиз көрүп тургандай, бул аят 31 бөлүмдөгү аялдын ишмердүүлүгүн жалындата турган учкунга окшош. Бул учкун менде да, балким сизде да бар. Кудайдын көз алдындагы сулуу аял бардыгын эң жакшы кылаарына биздин көзүбүз жетип турат. Ал өзү кылган ишинин ийгилигине кубанып жатат. Мындан биз анын ар бир тыйынды үнөмдөп жатканын, андан соң жыйнаган акчасын бартерге же кандайдыр бир ишке жумшап жатканын көрүп, анын эмгектенүүгө болгон умтулуусуна кайрадан күбө болуп турабыз. Демек, сактык, оор эмгек, жок деп айта билүү, мунун баары ага чыныгы кыймылсыз мүлккө ээ болуу үчүн капитал чогултууга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Үйүндөгү иштерин бүтүрүп, баары тыккан экендигин көргөндө, ал өзүнүн чакан ишин баштоого бел байлайт. Бардык нерседе жеткилеңдик. Ал кантип иш баштай алды? Бул анын колунан кантип келди? Акылмандыктын алипеси деп аталган чындыктарды үйрөтүп жаткан падышанын акылдуу энеси бизге ийгиликтин формуласын көрүүгө жардам берип жатат. Жана ал формуланы бир эле сөз менен атоого болот. Ал сөз — чебердик. Качан биз бардык иште жеткилеңдикке жеткенибизде, Кудайдын көз карашындагы сулуу аял сыяктуу эле биз да ийгиликтин даамын татуудан ырахат алабыз. Эң сонун даам. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүнүн 18 аяты мындай сөздөр менен башталып жатат. Ал өз ишинин жакшы экенин сезет. Ал муну жакшы түшүнүп турат. Эврей тилиндеги түшүнүү деген сөз даам сезүү деген сөз менен бир маанини билдирет. Ошентип, бул керемет аял кылып жаткан ишинин даамын гана сезбестен, ал кылып жаткан иштин жакшы экендигине да көзү жетип, түшүнүп турат. Ал өз тажрыйбасынан улам кылып жаткан эмгеги татыктуу экенин билет. Бул жакшы аял жаңы ойлорун жана методдорун ишке ашыруу менен тобокелге салып, болгон күчүн жумшап, колунан чыккан эмгектин мыкты экендигинен эч шектенбейт. Ал кылып жаткан ишине толугу менен ишенгендиктен бүт ынталуулугу менен эмгектенет. Эң мыкты товарлар. Ал мыкты сапаттагы товарларды өндүрүүгө умтулат. Биринчиден, бул сулуу аял жер тилкесин сатып алып, ага үрөн сээп койду. Анан дагы башка талаасына жүзүм-зар отургузду. Чогулткан түшүмү буудай, жүзүм жана жүзүм ширеси. Анын үй бүлөсүнө керектүү көлөмдөн ашыкча болду. Ашыкча болгон азыктарды ал сатат. Бул жакшы аял өзү ириген жиптерин да сатат. Жүн жана зыгыр буласын өндүрүүдөгү анын талыкпас аракети, аларды боёгону, өзүнө жана үй бүлөсүнө жасаган кооз кийимдери эсиңиздеби?
Анын колунан чыккан буюмдардын жакшы экендигин билгенде, ал буюмдарды ырахаттануу менен жасап, аларды сатуудан пайда табат. Эң мыкты натыйжа. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүнүн 18 аятында сүрөттөлгөн ишмер аял эң жогорку сапаттагы буюмдарды сатат. Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Ал өндүргөн буюмдар жакшы сапатта болгондуктан, анын иши кирешелүү. Себеби ал баардыгын өзүнүн үй бүлөсү үчүн жасайт. Ал эми үй бүлө эң мыктыга гана татыктуу эмеспи? Ал өзүнүн сүйүктүү адамдарына көрксүз жана шашылыш түрдө жасалган буюмду бермек эмес. Анын стандарттары ушунчалык жогору болгондуктан, ал кылып жаткан иш ар дайым эң сонун жыйынтыкты берет. Кээде ал жасаган жакшынакай буюмдары ашыкча болуп калганда, ал аларды сатат. Анын буюмдары ушунчалык сапаттуу болгондуктан, базардан аларды талап кетишет. Анан албетте, бул иш жакшы киреше алып келет. Эң мыкты кызмат. 18 аят бизге анын чырагы түн ичинде да өчпөй турганын айтып жатат. Мыкты чебер катары ал өзүнүн кирешелүү ишин берилгендик менен аткарып жатат. Ал өзү даамдап көргөн ишин ушунчалык жактыргандыктан, түн ичинде да эмгектенет. Жемиштүүлүккө алып келген анын чыгармачыл аракети жана финансылык максаттары өндүрүшүн кеңейтүүгө жана дагы көбүрөөк эмгектенүүгө мотивация берет. Ал саткан буюмдар жакшы өтүп жаткандыктан, ал түн ичинде да ишин токтотпойт. Себеби азыркы учурда анын буюмдары жакшы сатылууда. Анын интеллектуалдык баамдоосу денелик жактан чыдамкайлыкка айланып, алдында турган эки максатка түрткү берет. Үй бүлөсүнүн бакубаттуулугу жана эмгектенүүдөгү чыгармачылыгы. Мындан ары улантуудан мурда сөз болуп жаткан чырак жөнүндө бир аз түшүндүрүп кетүүгө уруксат этиңиз. Кеч кирип, караңгы боло баштаганда, ал эми жумуш аягына чыга элек кезде чыракты күйгүзүү керек болгон. Мен мурда айтып кеткенимдей, бул чырак идиштердин ичине зайтун майы куюлган жана зыгыр буласынан жасалган ишке билиги бар кичинекей чөйчөкчөлөр эле. Күйүп турган чырактын жарыгы үйдүн ичиндегилер тууралуу мындай деп айтып тургандай: иш уланууда, ошондуктан жарык керек. Кудайды сүйгөн сулуу аялдын үйүндө, чырактын жарыгында көптөгөн иштер жүрүп жаткандыгы эч шексиз. Меймандостук да чырактын жанып тургандыгынын бир себеби эле. Түнгө калган жолоочуларга чырактын жарыгы эс алуунун жана бейпилдиктин белгиси болгон. Алар ошол үйдөн жай таба алышкан. Жанып турган чырак үйдүн кожоюндары бай экендигин көрсөтүп турган. Акыр аягында күйүп турган чырак акылмандыктын символу да болгон. Бул үйдөгү кимдир бирөө чырактагы отту өчүрбөй кармап турганынын белгиси эле. Себеби эртең менен очокко от тамызуу оңой жана жеңил болуу үчүн бир адам ушул ишти аткарышы керек болгон. Азыр эстеңизчи, ушул адам ким? Ким түнү бою чырак өчүп калбашы үчүн улам туруп текшерип турган? Кудайдын көз карашындагы сулуу аял кызматчыларына иштерди бөлүштүрүү менен гана алектенбейт экенин биз жакшы билип калдык. Ал өзү да таң аткандан кеч киргенге чейин, керек болсо түнү бою да эмгектенген. Күндүз ал өзүнүн жүзүм зарында иштеген. Ал эми үйүнө келгенде күндүзү да, түндөсү да ишин токтоткон эмес. Ал кирешелүү долбоорлор менен кызыккан. Демек, менин кымбаттуу курбум, бул аялдын иши ийгиликтүү болушуна эми биз таң калбайбыз. Себеби Кудайдын алдындагы сулуу аял оор жумуштан качпайт жана коркпойт. Анын чебер колдору тийген ар бир жумуш Теңирдин батасы менен кереметтүү жана гүлдөп өнүккөн ишке айланат. Ал кылган ар бир ишинен ырахат алат. Үй бүлөсүнө финансылык бакубаттуулук алып келүү үчүн чын көңүлү менен жана жүрөгүндөгү жалын менен эмгектенет. Ал күйөөсүнө жакшылык гана кылат. Ал өзү жасаган буюмдарды чыгармачылык менен жасайт. Анын финансыны акылмандык менен башкара билүүсү үй бүлөсүнө киреше алып келет. Чыгармачылыктан жана ийгиликтүү соода сатыктан тапкан кубанычы аны дагы көбүрөөк аракет кылууга чакырат. Улам көбүрөөк бата, улам көбүрөөк киреше.
Ошентип бизнес өрчүйт. Үйдө жаралган өндүрүш өзүнүн жеке сапаттарына ээ болуп, жарыкка чыга баштады. Теңердин сүйүктүү кызы уюштурган бул чоң эмес үй өндүрүшүн мен Накыл сөздөр китеби 31 долбоору деп атамакмын. Азыр болсо мен сизди сиз үй бүлөңүздүн финансылык абалын жакшыртууга жардам берүү үчүн эмне иш кылып жатканыңыз жөнүндө сыйынууга чакырам. Кечкисин гана эмес, түнү бою иштеген менин көптөгөн тааныштарымдын үлгүсү сизге кайраттуулук берип, сизди колдойт деп мен чын жүрөктөн үмүттөнөм. Накыл сөздөр китеби 31 аттуу долбоору сиздин кыялдарыңызды тирилтип, сиздин чырагыңызды да түнү бою күйүп турууга дем берсин. Менин кызым Кортни салыктарды жана салык декларацияларын көзөмөлдөп, аларды убагында төлөп, туура эмес эсептөөлөрдү текшерип турат. Анын күйөөсү Пол кайра келген акчаларды Кортниге эмгек акы катары берип турат. Бул аркылуу ал кичине үй бизнесин баштады. Кайра кайткан акчаларды үй бүлөсүнүн муктаждыктарына жумшап, ал үйүндө иштейт. Оорукананын каттоо бөлүмүндө иштеген мээрман күн сайын жумушунан үйүнө кеткенде оформление кылуу керек болгон оорулуулардын медициналык карточкаларын үйүнө ала кетет. Үйүнөн ал баарын каттайт жана кийинки күнү катталган жана доктурдун жазуулары бар болгон карточкаларды орду ордуна жайгаштырат. Ошондой эле ал доктурларга киргендеги төлөм эсептерин чогултат. Ошентип, биринчи баласы төрөлгөндөн кийин ал жумушундагы иш кагаздарынын кээ бир бөлүгүн үйүнөн бүтүрүү менен ал өзүнүн милдетин аткарууну жакшырта алган. Семинарияда окуган бир студенттин аялы нан бышырат. Ал үйдө бышырылган нанды сатып алууну каалаган кардарларынан күн сайын буйрутма алып турат. Мен да анын кардарымын. Анын күйөөсү студент болгондуктан, ага да мектебинен нан сатып келүүнү тапшырган. Танапис маалында студенттер жыргап эле нанды талап кетишет. Сонун билим алууга акча бар. Менин күйөөмдүн мурунку катчысы балалуу болгондон кийин үйүнөн печаттоо буйрутмаларын алып турат. Анын ичинде студенттик иштерди печаттайт. Ал менин аудио жазууларымды да өз үйүнөн печаттап берет. Эми менин жакын досум жөнүндө айтып берүүгө убакыт келди. Аны бассейндин адиси деп аташат. Күндөрдүн биринде ал бир аз акча үнөмдөө үчүн руху менен ал Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аялдай болуп, күйөөсүнүн бассейнди өзү эле тазалап турууга уруксат алды да тазалап чыкты. Ошентип, ал бассейн тазалагычка төлөгөн акчаны өзүнө калтыра баштады. Кийинчерээк алардын бассейни тазалыктан жаркырап турганын көргөн кошунасы андан алардын да бассейнин тазалап берүүсүн абайлап суранды. Бүгүнкү күндө Кэти өзүнүн кварталындагы бассейндердин баарын тазалап турат. Ал эми тапкан акчасы үй бүлөсүнүн керектөөлөрүнө жумшалат. Менин курбум Лиза жөнүндө да айта кетейин. Ал абдан акылдуу, күйөөсү жана 2 кичине балдары менен чоң үйдө жашашат. Ал англис филологиясынын магистр дипломунун ээси. Жүрөгү жумшак жана абдан таланттуу жазуучу. Лиза менин жана башкалардын редактору болуп эмгектенет. Ал өзүнүн убактысын жана күчүн чебердик менен башкарат. Ал абдан эрте турат, бирок кеч жатат. Муну ал өзүнүн сүйүктүү кесиби менен алектенүү үчүн жана ийгиликтүү болуу үчүн кылат. Анан дагы акча табууга да мүмкүнчүлүгү бар. Эми сиз да жашооңузду бир карап чыгып, кыялдарыңыздын орундалуусуна, жөндөмүңүздү жана кызыкчылыгыңызды иш жүзүнө ашырууга бир аз убактыңызды арнасаңыз кандай болот? Сизге жаккан ишти кылуу менен бирге үй бүлөңүздүн финансылык абалын жакшыртуу үчүн Теңирден сизге ошол ишти көрсөтүп берүүсүн сурап сыйыныңыз. Мен сиздин атыңызды да өзүмдүн тизмеме кошууну каалайм. Накыл сөздөр китеби 31 долбоорун толугу менен колдооңуздун өзү эле үйүңүзгө жана үй бүлөңүзгө кам көрүү менен эле сиз үй бүлөңүздүн бюджетине зор салым кошуп жатканыңыздын белгиси экенин эскерте кетейин. Өз убагында төлөмдөрдү төлөө, эстүүлүк менен сатып алуулар, тамак менюсун кылдаттык менен түзүү, ден соолукка пайдалуу тамактарды даярдоо менен
үнөмдөлгөн каражаттар тууралуу биз маек кылганбыз. Эми бул тизмеге короону тазалоо, үйдүн тегерек четин жыйноо, балким сиздин бассейниңизди тазалоо. Мунун баары каражатты үнөмдөөгө жатат. Бир акылдуу макал бар. Үнөмдөлгөн акча иштеп тапкан акча. Аялдар ар түрлүү, жана алардын абалдары да ар башка. Бирок эгерде Кудай сизге чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрдү, иштеги алгырлыкты, соода кылууну билүүнү, бир аз болсо да бош убакытты, бош уяны же бир аз акча берген болсо, анда үй бүлөңүздүн жыргалчылыгы үчүн эмгектенүүгө мүмкүнчүлүк берүүсүн сурап, ага сыйыныңыз. Кантип сулуу боло алам? Ал эми азыр болсо, өзүңүздүн акыл сөздөр китеби 31 аттуу жеке долбооруңузду аныктоо үчүн бир нече кеңештер. Биринчи, башкаларга кулак салыңыз. Сиз кылган нерсени башкалар мактап жатышабы? Адатта биз өзүбүздүн жөндөмдүүлүгүбүздү кадимки боло турган көрүнүш катары кабыл алабыз. Баардыгы муну кыла алат да. Бул абдан оңой эле, деп ой жүгүртүүгө көнүп алганбыз. Анан башкалар муну кылбагандыгын же кылса да мендеги эрдик жана сезимталдык менен жасабайт экендигин биз байкабайбыз. Кээде биз, ох, бул жакшы болбой калды, а башкалар муну эң сонун кыла алышат, деп да ойлойбуз. Анын ордуна биз Теңир бизге тартуулаган жөндөмдүүлүгүбүз үчүн ага ыраазычылык келтирүүбүз керек да, өзүбүздүн жөндөмдүүлүгүбүздү туура багытка салышыбыз керек. Экинчи, алдыга жылыңыз. Сиз эмне, жолу болбогон адамсызбы? Сиз эмне, ар убакта баардыгын жаман жасайсызбы? Бир нерсе жазып жаткан учурда сизге керектүү сөздөрдү табуу кыйынбы? Сиздин жан дүйнөгүздөн чыгып жаткан обонго нота жаза албайсызбы? Сүйүктүү роза гүлдөрүңүзгө кайрадан эле жер семирткич салып жатасызбы? Лампочканы ойлоп табаар алдында миңдеген катачылыктарды кылган окумуштуу Томас Эдисон сыяктуу сиз да келиңиз, капалуу тажрыйбалардан алыстап, алдыга жыла баштаңыз. Бул окумуштуу мындай кеңеш берген экен. Буларды катачылык деп айтпаңыз, сабак деп айтыңыз. Үчүнчү, жөндөмдүүлүктөрүңүздү жакшыртыңыз. Накыл сөздөр китеби 31 долбоорунда ийгиликке жетүү үчүн сиз өзүңүздүн жөндөмдүүлүгүңүздү жана техникаңызды өрчүтүүңүз зарыл. Мына бүгүн эле менин кызым Кортни өзүнүн кулинардык жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу үчүн кулинардык мектепке жазылып алды. Анда талант да, жөндөмдүүлүк да бар. Ошондуктан Кортни өзүнүн ашканасында көбүрөөк эмгектенүүнү каалайт. Анын иши ийгиликтүү болгондуктан, эми ал өзүнүн жеке кулинардык ишканасын ачууну көксөп жүрөт. Кандай кыйын болгонуна карабастан, өзүңүздүн жөндөмдүүлүгүңүздү жакшыртууга колуңуздан келгендин баарын жасаңыз. Себеби сиз аларды жакшыртып эле койбостон, өзүңүздү ишенимдүүрөөк сезе баштайсыз. Төртүнчү, өзүңүздүн убактыңыздын үстүнөн бийлик кылыңыз. Сизге кызыксыз болгон иштерге кеткен убактыңызды кыскартыңыз да, накыл сөздөр китеби 31 долбооруна убактыңызды арнаңыз. Товар өндүрүү деп аталган чыгармачылыкка убактыңызды бөлүңүз. Мен өзүмдүн бүт оюмду жана күчүмдү кат жазууга жана сүйлөшүүгө арнаган мезгилде мен үчүн кызыктуу болгон кээ бир иш-чаралар жок болуп калганын байкадым. Мен эми бир нече саат бою дүкөндөрдү кыдырбайм, телефондо сүйлөшпөйм, телевизорго убактымды коротпойм. Бир гана мага керектүү болгон, мен өзүмдүн баардык бош убактымды арнаган иш-чара бул менин жумушум. Мен бул убакытты өзүмдүн каалоом боюнча түнгө чейин узарта алам. Бешинчи, тобокелге салыңыз. Чыгармачылыкты көрсөтүңүз. Жаңы иштерди кылып көрүңүз. Өзүңүзгө жаккан нерсени кылыңыз. Гүл көргөзмөсү менен алектенген менин досум Джулиядай болуңуз. Сиз кылгыңыз келген жаңы ишке баш отуңуз менен киришиңиз. Алтынчы, баарынан мыкты иштеңиз. Колуңдан келген ишти алыңдын жетишинче жаса деген насаатчы китебинен алынган акылдуу кепти Кудайды сүйгөн сулуу аял бүт күчүн жана жүрөгүн арнап толугу менен ишке ашырган. Ал жасаган иштин баарын эң мыкты жасайт.
Ошондуктан анын натыйжасы эң жакшы соода сатык болду. 7. Өзүңүздүн баардык пландарыңызды теңир менен чогуу ишке ашырыңыз. Колостуктарга жазылган катта биз кылган эмгектин баарын теңирге арнашыбыз керектигин, эмне кылсак да теңир үчүн кылып жаткандай иштешибиз керектиги айтылган. Эгерде ал биздин эмгегибиздин эң башкы себеби болсо, анда сиз анын жетектөөсү менен анын батасына ээ болосуз. Аны менен бирге анын күчүнө толуп, улам бийик көтөрүлөсүз. 8. Гүлдөп өрчүүгө умтулуңуз. Теңирдин көз карашындагы сулуу аялдын көрсөткөн үлгүсүнө карасак, өнүгүүнүн бир нече жолдору бар экендигин көрө алабыз. Биз үй бүлөбүздүн финансылык абалын бекемдөө үчүн акчаны үнөмдөп, иштеп акча таап жана акча айландырып иштетүү менен алектенсек болот. 9. Сиз кылып жаткан нерсе баалуу жана маанилүү экендигинен эч шектенбеңиз. Забур китебинде дөөт бизде: татып көргүлө, ошондо теңирдин кандай жакшы экенин көрөсүңөр, деп чакырып жатат. Көрөсүңөр деген сөздүн мааниси билип калуу, ишенүү же ынануу дегенди билдирет. Адатта сиз кылып жаткан иштин маанилүүлүгүн өзүңүзгө түшүндүрүү эң кыйын. Эсиңиздеби? Бул бөлүм Кудайдан болгон сулуу аялдын эч нерседен шектенбестигине арналган. Анын теңирге болгон ишенимдүүлүгү, Кудайдан алган таланттарынан жана жөндөмдүүлүктөрүнөн шектенбестиги аркылуу ал үй бүлөсүнө жана башкаларга кызмат кыла алат. 10. Эң биринчи үй бүлө. Ыйса үйрөткөндөй, эгерде дарак жакшы болсо, анын жемиши да жакшы болот. Теңирдин көз карашындагы сулуу аял үчүн анын үй бүлөсү ар дайым биринчи орунда турат. Ал эмне кылса да баардыгын жакындары үчүн кылат. Үй бүлөсүнүн бакубаттуулугу анын жүрөгүнүн каалоосу жана анын баардык эмгегинин маңызы. Мына ошондуктан анын аракетинен чыккан жемиши жакшы. Ал киреши табуу менен жетеленбейт. Ал сүйүктүү үй бүлөсүнүн жыргалчылыгы менен жетеленет. Ушул мотивация аны эң мыкты нерселерге алып келет. Теңир өзү анын үй бүлөсүн ал аркылуу ар кандай жолдор менен, финансылык жолдор менен да баталайт. Демек, өзүңүздүн каалоолоруңузду текшерип көрүү үчүн бир нече секундага токтоңуз. Сиз туура багытта күч жумшап жатасызбы? Менин акылдуу койчум айткандай, сиз тереңдик жөнүндө ойлонуңуз, а теңир өзү көпүрөнү караштырат. Эгерде сиз теңирдин көз карашындагы сулуу аял болууну кааласаңыз, анда үй бүлөңүз үчүн кам көрүңүз. Өзүңүздүн ишмердик мүмкүнчүлүктөрүңүздү теңирге тапшырыңыз. Сулуулукка чакыруу. Кудайдан болгон сулуу аял жөнүндөгү бул бөлүмдү укканыңыз сизге төмөнкүлөрдү кылууга дем берет деп үмүттөнөм жана сиз үчүн сыйынам. Сиздин эң негизги күчүңүз жана баардык аракетиңиз үйүңүзгө жана үй бүлөңүзгө багытталсын деп. Накыл сөздөр китеби 31 долбоорун ишке ашыруу үчүн жөндөмдүүлүктөрүңүздү туура багытка буруу үчүн сыйынам. Жөндөмдүүлүгүңүздү жакшыртуу жана көндүмдөрдү такшалтуу. Чыгармачыл эмгек үчүн бир нече түнкү сергектикти пландаштыруу. Ийгиликке даярдануу.